Текшерүү учурунда бул ак түстөгү унаа токтотулган. Инспекторлор айдоочунун өзүнө таандык документтерин сураган учурда жок болуп чыккан. Жаш айдоочу улам ары бери издеп күбөлүгүм бар эле дегенде ишендирип жатты. Жолда карай бересиң. Инспекторлор тиешелүү документтери жок унаа башкарып жүргөн үчүн айып короосуна алып жөнөштү. Учурунда УАЗ-2707 автоунаа текшерилип, текшерген учурда айдоочунун өзүнө тастыктоочу айдоочулук көлүгү жана транспорт каражатынын катуу көлүгү жок болуп чыкты. Ошол себептен айдоочу айдоо окуудан четтетилип, 38-беренең негизинде автоунаасы айып төлөөчү короо киргизилди. Буга азыр административден 2 протокол толтурулат. 184-берененин 1-бөлүгүнүн негизинде автоунааны тиешелүү документтери жок башкаргандыгы үчүн. Разаков көчөсүндө токтотулган бул автоунаа кызматкерлер тарабынан текшерүүгө алынды. Азыркы автоунаа арканкы жарык берүүчү чырактарга жабылбагандыктан текшерүү учурунда айдоочунун айдоочулук көлүктөрү жок болуп чыкканына байланыштуу айып короо киргизилди. Азыр протокол толтуруп атабыз. 184-берененин негизинде айдоочулук көлүгү жок башкаргандыгы үчүн. Рейд учурунда дээрлик айдоочулардын баары өздөрүнө тиешелүү документи жок унаа башкарып жүргөндөрү байкалды. Мындан улам айдоочуларда жоопкерчилик жоктой сезилет. Онда сэр вакыт түстөгү жол чыгактын тыйып салган сигнал чыгып келгенде текшерүү учурунда айдоочунун айдоочулук көлүгү жок болуп чыкты. Эгерде айдоочулук көлүгү ала элек болсо 5500 айыппул салынат. Эгерде жанына жок болгон болсо 1000 сом. Жол чырагында өтүп кеткендиги үчүн 3000 сом айыппул салынат. Айдоочу 3 жол белгисине баш ийбегендиктен буга мыйзам чегинде административдик протокол толтурулат. 188-берененин 1-бөлүгүндө. Знак турат. Разворот мүмкүн эмес дегенчи. Ошол негизинде толтуруп атабыз.
Эми алдыда маалыматтарга токтолобуз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Буура милиция бөлүмүнүн оперативдүү кызматкерлери тарабынан 25 март күнү Жалал Абад облусунун Чаткал районунан Ош шаарындагы адам тоноого шектүү катары 1981 жылы туулган жаран кармалып келинди. Ал мурда соттолгон, эч жерде иштебейт, үй бүлөсү жок, ажырашкан жана Чоң Алай районунун тургуну болгон. Шектүү 2022 жылдын 21 март күнү Ош шаарынын Наваи көчөсүндө жайгашкан чоң көпүрөнүн алдында 1975 жылы туулган өзүнө бейтааныш жабырлануучуну коркутуп, ага таандык болгон паспортун, айдоочулук күбөлүгүн жана баасы 8000 сомдук Redmi үлгүсүндөгү телефонун тартып алган. Андан соң Чаткал районундагы жакын тууганынын үйүнө качып кеткен. Учурда ал Оштогу Борбордук базардын аймактарында ушул сыяктуу бир кылмыштарга шектелип жатат. Учурда шектүү адам тоноо фактысы менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Шаардык милициянын берген маалыматына караганда тергөө уланып жатат. Мына ушундай окуялар менен бүгүнкү чыгарылыш жыйынтыкталат. Телерейд программасы ар бир жаранды мыйзамды сыйлоого жана эрежелерди так сактоого чакырат.